Кыргыздын асман аалан Кудай жөнүндөгү түшүнүгү жөнүндөгү жаңы күү, көк теңир. Келген көрүүчүлөр мыкты күүлөр доорлорду карыткан тарых барактарында сакталат дешет. Ошол комузга байланыштуу ушул агай менен жолугуп калдым. Анан кийин азыр өзүм да бир эки күү үйрөнүп ушул агайдын окуучусу, шакирти катары болуп атам. Анан өзүмдүн кызым да дагы ушул 2 айдан бери агайда окуп атат. Кызым азыр өзүнүн каалоосу менен эле ошол бир күндө эле бир күнү чертип кетти. Балдарды көп уюштуруп турсак, бул кечелерди ошол эле кээде биз чакырган инсандар келбей коюп атпайбы? Себеби азыр жанагы берки батыштан келген музыкаларга көп музыкалуулукка көп басым жасап кетип, ошол себептен биздин нукуралуулук калып калып атат. Ошон үчүн биздин азыр кыргыз элиндеги ошол комузчуларды көтөрүп жандантсак, биздин энергетикабыз дагы ошончолук балдарга жакшы таасир алып келет эле. Кыргыздын алгачкы күүсү Камбаркан деп аталат. Ал эми маалыматтарда анын тамыры байыркы замандан башталат. Кыргыз күүлөрү жөнүндөгү алгачкы жазма бир катар адабияттарда бар. Биздин заманга чейин 630-жылы Кытай саякатчысы Сюян Цзян азыркы Кыргыз жеринде болуп, жергиликтүү эл жөнүндө мени тосуп алууга арналган той кулакка жагымдуу, жүрөк менен көңүлдер кеткен лирикалык күү менен башталды деп белгилеген. Бирок ушул убакка чейин байыркы кыргыз күү өнөрү тууралуу кабарлаган буюм, маданият эстеликтери табыла элек.